Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, урматтуу достор. Кеч жазып атам, кеч чыгарып атам. Себептен баягы эми ойду өз учурунда айтпаса, ойдун сөздүн атасы өлөт деп коет кыргызда. Жанагы сырдуу спонсорлор боюнча. МВДда көрдүңүздөр, анын баягы бет маңдайын жакшынакай жылдатып, айнектен кылып, жана соода борборундай кылып жаркыратып коюшту. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, министр өзү билдирүү таратып, бул бюджеттен бир дагы тыйын кеткен жок, бул толугу менен ушу спонсорлор жардам берди деп койду, бирок кайсы спонсор, эмне спонсор экенин ачыкташкан жок. Андан кийин эле бир аз өтпөй аянтчага дагы атайын жана пост, ички иштер министрлигинин милиция постун жазап, аны дагы жаркыратып, айнектен кылып, мынакей элди ушул жерден карап турат деп, эми жакшы ниет менен, бирок муну дагы спонсорлор кылды деп, ал спонсорлордун дагы атын айткан жок. Андан бир аз өтпөй эле, мынакей жакын арада эле, кече мурда күнү УКМКнын төрагасы Камчак Кыдыршаевич дагы Жалал-Абадта тамдын пайдубалы түптөлүп жатат. Муну ушу шериктер, жакындар, ушу спонсорлор салып башташты. Бул ушу биздин кызматкерлерге жана мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп, үйү жок жүргөн кедей кембагалдарга дагы беребиз деген макулдугун беришти деди. Бирок ким экенин, кандай спонсорлор экенин ачыкташкан жок. Ал адамдар кимдер экен? Эми шерик деп айтты. Шерик деген кыргызда мындай жакындар, шернелештер, жора жолдошторду айтып келет, эми алар спонсор болсо керек. Бул маселенин мындай эки жагын айтып кетейин дедим эле. Бир жагы бул мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча бизде Кыргыз Республикасында азыр күчүндө мыйзам бар. Закон о конфликте интересов деп коет, закон Кыргызской Республики. Кыргызча кызыкчылыктар кагылышуусу боюнча мыйзам. Бул мыйзамда түзмө-түз көрсөтүп турат. Мекеме же мекеменин жетекчилиги же кайсы бир чоң кызматта отурган адамдар, чоң кызматта отурабы, майда кызматта отурабы, баары бир мамлекеттик бюджеттен каржыланып, мамлекеттик бюджеттен айлык алган адамдар, мекемелер спонсорлук жардамды, эгерде ал спонсорлук жардамда кайсы бир деңгээлде кызыкчылыктар кагылышынын белгиси болсо, анда аны алууга тыюу салынат деп түзмө-түз көрсөтүлөт. Эми ошол жанагы МВДга жардам берип аткан, УКМКга жардам берип аткан адамдардын жардамында кызыкчылыктар кагылышы барбы же жокпу деген бул чоң маселени келип жаратат. Себептен мындай да, бул күч структуралары жөн эле күч структураларына кирбестен, бул органдарда, МВДда дагы, Ички иштер министрлигинде дагы, УКМКда дагы булардын өзүнүн карамагында, өзүнүн ыйгарым укуктарында тергөө амалдарын жүргүзүлөт. Тергөө жүргүзүп, адамдарды тигил же бул кылмышын карап чыгып, ошо кылмышын аныктап, кылмышын далилдеп, сотко берип айып тагышат булар. Бул органдарда ыкчам оперативдик органдар бар. Жанагы адамдарды кылмыш кылып аткан жеринен барып кармоо. Бул күч органдары бир эле кичинекей аймакта иштебестен бүт аймакта иш алып барышат. Демек, ар бир жаран булардын карамагында деп айтсак болот. Ушу сиздердин карамагыңыздарда. Эми ошо жарандар кылмыш кылбаса дагы, ошо кылмыш кылгандан алыс болуп, таптакыр эле кылмыштан алыс болуп, таптаза сүттөй таза болгондо дагы, булар келечекте же булардын жакындары мыйзамды бузбайт деген ким кепилдик бере алат? Эч ким кепилдик бере албайт. Демек, булар ошол сиздердин карамагыңыздардын тегереңиздерде дайыма болуп келет. Анан эгерде бул адамдар мисалы сиздерге жардам берсе, спонсорлук жардамды алсаңыздар, анан булар мындай өздөрүнүн моралдык деңгээлде дагы мен буларга спонсорлук жардам бердим, ол чойгон, булардын бетин жалтыраттым, мынакей буларга жанагындай жаркыраган күркөчө салып бердим, буларга кызматкерлерине килейген заңгыраган там салып бердим деп бир кайсы бир деңгээлде, моралдык деңгээлде мен сураганга булардан бир өзүмө же өзүмдүн жакындарыма
менин кылмышыма көз жумууну сураганга бир моралдык укугум бар деген жаралбай койбойт болсо керек. Албетте жаралат. Албетте жаралат. Андан тышкары эми сиздерде МВД иштеген адамдар, ошол эле министр, ошол эле жетекчилик, ошол жердеги адамдар, ошол адам же ошол адамдын жакындары эртең кылмыш кылып жеңилби, оорбу, жөн эле жол эрежесин бузуп кармалып калса, сиздер ошол экени чынында эле башка адамдардай кылып, тең салмактуу кылып, тең аталаш кылып карап жоопкерчиликке тарта аласыздарбы же албайсыздарбы? Бул чоң суроо да. Туурабы? Мынакей кызыкчылыктар кагылышы деген ушул. Демек сиздерге спонсорлук жардамды кызыкчылыктар кагылышынын белгилери жок берүү таптакыр мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Эми мындай акылга сыйбай турган нерседе мен мисалы ойлонуп атып, кайсыл учурда МВД же УКМКга, Ички иштер министрлигине же УКМКга кызыкчылыгы жок, кызыкчылыкка кагылыштары жок жардам берүү бар экенин чын эле таппай койдум. Ошондуктан эгерде сиздер мисалы ошондой жолун тапсаңыздар, элге муну ачык жарыялашыңыздар керек деп ойлойм да. Мына бул адамдар таптакыр кызыкчылыктар кагылышы жок. Ошондуктан мунун жардамын алдык, жардам берүүсүн туура көрдүк, мындай корутунду чыкты деп. Мыйзамда түзмө-түз көрсөтүп турат. Эгерде ошондой жардам берем деген адамдар келип калса, анда атайын ошол жерде карап, иликтеп, ошол жардамды карап чыгып, ушундай кызыкчылыктар кагылышынын белгилери жокпу, келечекте болушу мүмкүнбү же жокпу деп карап чыгып туруп, анан ошо таптакыр ошондой белгилери жок болсо, анда алуу мүмкүн деп мүмкүнчүлүк көрсөтүп турат. А эгерде андай кызыкчылыктардын белгилери бар болсо, анда алуу мүмкүн эмес деп тыюу салынып турат да. Ошондуктан мисалы мындай учурларды сөз түрдө өйдөрөөк турган орган карап чыгып өзүнүн корутундусун чыгарыш керек. Же болбосо ушундай чоң органдар, УКМКга окшогон, МВДга окшогон адамдар, органдар жардам алып атса, шеригинен алабы, спонсорлордун алабы, бул ачык айкын болуп бир кынтыксыз болуш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде жаман практика башка жагы бар да. Жаман практика түзүлүп атат да. Эртең мисалы эсеп палатасын деп айталык, сиздер болсо прокуратура кызматкерлери, бир бизнесмен болобу же башка бир колунда бар адамдарга болобу, аларга бир көз түшүп калып спонсорлук жардам керек эле десе, алар кантип жардам бербей койот? Жүгүрүп барып жардам берет да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө сиздердин карамаңыздарда баарыбыз барбыз да. Баарыбыз. Жанагы майчилер, кээ бир колу таза эмес майчилер кармаганда баарыбызга деле белгилүү да. Алар минтип айтпайт, мага пара бербейсиңерби деп айтпайт да. Алар айтат, жардам берип кетпейсизби эми? Бир мындай базарлык таштап кетпейсизби? Же ырымдап кетпейсизби деп айтат го. Жардам берип кетпейсиздерби деп. Бул баягы ошол паранын эле башка түрүн сурагандай болуп калат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул деген өтө терс мындай практикада бизде болуп келаткан. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы бар да. Үчүнчү жагы башка нерсе да. Сиздер жашырып атканда бул мына социалдык тармактарда эмнеден эле чыкпадыбы? Эмнеге ошол адамдардын спонсорлордун аттары айтылбайт? Эмнеге ал адамдар ушундай эле акчасы көп болуп атса, түз эле барып ушу Ички иштер министрлигинен жана УКМКга жардам берет? Анда мугалимдерге эмнеге там салып бербейт? Кедей камдагалдарга эмнеге жардам бербейт? Алардын аттары кимдер? Бул тиги Ички иштер министрлиги менен УКМКга иши түшкөндөр болду да ошолор деп сөз жаралап атат да. Сиздер өзүңүздөр ошол эркиндей сөз жаралганга, демек кайсы бир деңгээлде Ички иштер министрлигинин аброюна, УКМКнын аброюна шек келтиргенге себеп болуп берип атасыздар да. Бул үчүнчү жагы. Төртүнчү жагы. Эми мындай да, баары бир эртелиби кечпи сиздер бул кызматтардан кетесиздер да. Эртелиби кечпи. Кыргызда көрүнүп калбадыбы? Эми билбейм, 5 жыл отурасыздарбы, 10 жыл отурасыздарбы, 20 жыл отурасыздарбы, баары бир акыр түбү келип сиздер кетесиздер, сиздердин ордуңуздарга башка бирөөлөр келет. Келгенде кыргыз биринин көчүгүнөн бири кубалап эле келип эле, кайра эле келип эле, анан чукуп чыгып эле, болбогон нерсенин баарын чукуп чыгып келип эле кайра бири-бирин отургузуп атпайбы? Бул да көнүмүш адат болуп калды, элибиз ага көнүп эле калды. Сиздер бул төртүнчү жагы ошол эке түзмө-түз себеп түзүп берип атасыздар да.
эртең башка адамдар сиздердин ордуңуздарга кызматка келсе, кана кепилдик ошол боюнча сүрөп келип, мынакей булар ушинтип коррупциялык схеманы түзгөн, ушундай жол менен мынакей буларга жеңилдиктерди көрсөтүш үчүн спонсорлук жардам деп туруп, шериктердин жардамы деп туруп, ушундай ыкмаларды колдонуп, момундай күч колдонгон деп айтпаарына сиздердин кепилдигиңер барбы? Жок да. Ошондуктан бул өтө терс практика деп ойлойм, өтө терс көрүнүш деп ойлойм. Мындай спонсорлук жардамдарга Кыргызстанда өзгөчө күч структураларына тыюу салынышы керек деп ойлойм. Бир гана мен жардамды туура көрдүм. Баягы Баткен окуялар болуп атканда ушу коргоо министрлигине жардам берип жатышты. Элдер, бизнесмендер машина, акча, май, уун, башка нерселер менен жардам берип атты. Бул түшүнүктүү нерсе, ал жерде эч кандай кызыкчылыктар жок. Бирок мындай башка учурларда кызыкчылыктар кагылышы жок бир кадамдарды табыш өтө кыйын. Ошондуктан бул өтө терс нерсе деп ойлойм. Же муну ачык айкын кылыш керек, же таптакыр бул практиканы жоюш керек деген ойдомун. Рахмат.